Мектеп автобусу жөнөөгө даяр. Мен мектеп автобусу Гордонмун. Менин жалгыз милдетим балдарды кайтаруу. Баскычты бассаңар эле. Мен жардамга учуп келем. Ошол учурдан баштап күн таажы бакчасынын балдарын камкордукка алам. Бип-бип. Бип-бип-бип-бип. Мектеп автобусу Гордон. Биз чыгабыз бирге, кетиппеш керек биздин мектепке. Биздин досубуз тез келет, аны баары Гордон дешет. Баарыбызга жардам берет, өртөн сактай, жоголгонду таап келет. Толкундан сызат, асманда учат, кырсыктан бизди сактай. Бип-бип-бип-бип-бип, па-па-па-па-па-па-па. Гордон, Гордон досубуз, Гордон менен коркпойбуз. Досторуна жардам берет, Гордон биздин досубуз. Гордон мыкты досубуз. Гордон, Гордон. Бип-бип-бип-бип-бип. Койдун жүнү. Биз мектепке бара жатабыз. Бип-бип. Охо, бул жерде пахта таттуу өсөт экен. Банди, ал деген булут таттуу кебез эмес. Анда эмнеге булуттар жолго кулап түшкөн? Эч түшүнө албадым. Балдар, бул булут дагы эмес, таттуу пахта дагы эмес. Бул пахта. Пахта? Пахта кийим-кече, кездеме жана оюнчуктарды жасоо үчүн колдонулган өтө пайдалуу өсүмдүк. Бип-бип. Анда мен пахтадан аябай чоң динозавр жасайын. Билесиңерби достор, жаныбарлар кышында үшүбөсүн деп, мен аларга жылуу кийим тикким келет. Баса, мектептин алдындагы пахта дагы гүл ачты. Силердин ишиңерди рахаттануу менен карап чыгам. Бип-бип. Кутман таң, сендеже? Кутман таң, Гордон. Автобус Гордон силерди аман эсен жеткирип келди. Биз келдик. Кутман таң сендеже? Кутман таң, балдар. Бардыгыңарга көңүлдүү күн каалайм. А мен болсо кетейин. Бип-бип. Чоң рахмат, Гордон. Көрүшкөнчө, достор. Көрүшкөнчө, Гордон. Бул эмне? Аябай көп пахта. Жумшак, анан аппак экен. Бул пахта кыймылдап жатат. Ой, бул эмнеге кыймылдап кетти? Пахта эмнеге маарап жатат? Бул козу турбойбу? Ооба, бул козу эми биздин жаңы досубуз болот. Салам, козу. Салам, козу. Бул козу тентеге окшойт. Чөп курап калыптыр. Барып жаңысын алып келейин. Мен Сьюзан эжеңерге жардамдашайын. Козу. Козу биз каткарабыз, сендеже. Ой, козу аябай аппак экен. Ал таттуу пахтадай экен. Жок, булутка окшош. Анын жүнү аябай жумшак экен. Бул жеринде жүнү түшүп калыптыр. Бир уч жери түшүп калыптыр. Козу капалуу болсо керек, Эми эмне кылабыз? Менде бир ой бар. Келгиле, бир нерсе менен жооп коебуз. Додо, сен аябай акылдуусуң. Келгиле, бир нерсе издеп табабыз. Бул менин жумшак динозавр оюнчугум. Козуга деле жагат деп ойлойм. Менимче козу динозаврду жактырбайт окшойт. Карачы. Эмне? Менин сүйүктүү жаздыгымды булгаганга болбойт. Салам, козу.
аны жарбаштырдык. Ой, козу, секирбечи. Менимче козуга такыр жаккан жок. Түшүндүм. Оюнчук жүнгө окшош эмес. Ошондуктан козуга жаккан жок. Бирок жүнгө окшош нерсени кайдан тапса болот? Тигини карасаңар, тактанын ак гүлдөрү козунун жүнүнө окшош экен. Анда келгиле, козунун жүнүн пактанын ак гүлдөрү менен алмаштыралы. Жарайт. Капа болбо, козу. Биз сага сөзсүз жардам беребиз. Козу! Козуга эмне болду? Биз жолой элек эле качып кеттик го. Сьюзан эжеге козуну карап турабыз деп убада бергенбиз. Аны качырбашыбыз керек. Ооба, келгиле кармайлы. Токто дейм. Сьюзан эже, бизге өз алып келсек, козу качып кетти. Эмне? Ал кайда кетти? Козу! Жок, козу качып кетиптир. Эмне кылабыз? Гордон кача алабыз. Кимди чакырабыз? Гордонду! Гордонду чакырам. Мен мындамын. Гордон, биздин мектептин козусу жоголуп кетти. Жарайт. Автобус Гордон бардыгын куткарат. Бип-бип. Нано трансформациясы ишке киришти. Автобус Гордон даярданууда. Мен козуну табуум керек. Ал коркунучта калышы мүмкүн. Куткаруу иши үчүн бизге полиция унаасы керек. Автобус Гордон өзгөрүлөт. Офицер Гордон кызматка даяр. Козу, каякта жүрөсүң? Бул Офицер Гордон жардамга келди. Бип-бип. Офицер Гордон! Козуну кантип куткарууну ойлончу. Капаланбагыла балдар. Козу табылат. Офицер Гордон бардыгын куткарат. Бип-бип. Биринчи козуну табалы. Балким жерде издери бар. Мына бул жерде козунун жүнү жатат. Карап көрөйүнчү. Мен анын маараганын угуп жатам. Үн тиги жактан чыгып жатат. Ой, козу бадалга илинип калыптыр. Аны тезирээк бошотуш керек. Мен сенин коркуп жатканыңды түшүнөм. Мен сага сөзсүз жардам берем. Жардамчы колдорумду ишке киргиз. Мен сени куткарам. Козуну таптым, бул жакта экен. Менимче, ал бадалга кыпчылып калган окшойт. Эгер аны тарта берсем, зыян келтирип алышым мүмкүн. Козу коркуп жатат окшойт.
Сьюзан эже, ал эмнеге коркуп жатат? Козулар аябай сезимтал болушат. Балким ал катуу коркуп кеткендир. Эмнеге? Эй, козу! Биз болгону териңди чабалы дегенбиз. Болгону чапташтырышыбыз керек болчу. Пахта, жүн, ага жүн кошсок, таптым окшойт. Анын ою боюнча пахта бул башка козулардын жүнү. Дизи, козу мурдагыдан да катуу коркуп калды. Абайлаш керек болчу. Түшүндүм. Коркпочу козу. Бул пахтадан биз сага кийим даярдайбыз. Ал жүн эмес. Чыттап көрчү. Аныктагыч козу коркпой калды деп билдирди. Эми жардамчы колду кое берели. Бабалды ачабыз. Кытыгым келип атат. Кытыгламачы. Козуга гордон жагып калган окшойт. Козунун жүнүнүн түшүп калганы ал кургак чөп жеп алгандыктан. Жакшы чөп жеди, эми кайрадан жүнү өсүп чыгат. Чын элеби, Сьюзан эже? Албетте. Анын жүнүнүн көбү бадалга жармашып калды. Менимче козу капалуу. Дизи, карачы. Пахтадан кийим тигип келдим. Козуга кийгизип көрчү. Бип-бип. Ой, кийими сонун жашаш экен. Балдар, силер билесиңерби, көп жаныбарлардын жүнү убагы менен түшүп турат. Сен деже, анда эмне кылуу керек? Алар ар кандай себептерден түшөт. Мисалы, тамак аштан да болот. Себебин издеп табыш керек. Кемчиликтерге көз жумганга болбойт. Түшүнүктүү. Жаныбарлардын жүндөрү өтө маанилүү. Аларга кам көрүүбүз керек. Анда жыйынтыктайлы. Кайрадан көрүшкөнчө. Görüşkünce.